соп өз буту менен барып сөгүп чыгып атпайбы. Рак бул, рак. Эмнеге чакырасыңар? Бул деген эчтеке болбойт, чыдап кой, ушундай деп айтып тур да. 20-сында операция болду, 23-inde каза болду. Рак эмес, таптаза чыкты анализи. Ошо милициялар келгенден кийин билдик да муну. Сизден сурап атпаймынбы? Жана эмнеге тирүү алып кетти деп справка бергенсиздер деп. Сот чечет. Аялдын диагнозу коюлуп жазылат да эми. Аялдын диагнозу. Кайдан алып, асмандан алып жазды ошо. Милицияга да жазып кеттик. Андан кийин дагы бар. Минздравка да бардык. Мына карап атат. 3 айдан бери бүтпөй койду, карап бүтө элеке. Аткаминердин өлүмүн Ленин райондук милициясы териштирип баштаган. Келинчеги калды. Алгач эсине келе албайт. Амансыздар көрөрмандар. Мындан 3 ай мурун Жаратылыш ресурстары жана экология министрлигинде башкармалыктын жетекчиси болуп иштеген Жеңишбек Жумаказиев каза болгон. Анын ата-энеси уулум дарыгерлердин шалакылыгынан улам көз жумду деп арызданып жатат. Ичинеки кезинде Боткин болгон, почка ММди боорумду текшертип коеюн, обследование кылып коеюн деп барган. Анан кийин ошо өтү көрүнбөй атат да, улам бир жерге барып түшүп атты. Анын аягында ошо өтүндө таш бар экен, бирок сыртына чыгып калыптыр деп айтыптыр. Анан бүт заключениялары чыгып, анан кийин Пучиктеги Мусаевка бардык. Кимге? Акылбек Инаятовичке. Врач ал, ошо тиякта. Ошо Пучикте иштечи. Мурда мени деле операция кылган ал киши. Анан ошо тааныш эмеспи деп барып, анан муну срочно операция кылыш керек. Предраковый состояние турбайбы деп айтты да. Анан кийин мындай лапароскопия кылганга болбойт. Мындай эле кезип алыш керек деп айтты. Анан кийин ошол 2-күнү келесиң деп уулум айтты, 4-күнү келейин. Анча-мынча жумуштарым бар эле деп. Анан макул да, ошо 4-күнү барып жатты. Анан ошол күнү саат 12-де операция кириптир. 40 мүнөт операция болуптур, 1 саат эмеде жатыптыр. Реанимацияда. Анан чыгарыптыр. Бирок ошондо эле аябай кыйналып, анан эметкенде после операционный период ошондой болот деп коюптур. Анан келиним чуркап, ары бери чуркап барса, эчтеке болбойт, ушундай эле состояние болот, жакшы болуп каласың деп коюптур. Анан эртесинде чыдабай ошол күнү кичине мен баргам. Анан аябай кыйналып турган. Анан бирок нормальный состояние эмес болчу. Анан бирок эми баягы операционный период ошондой болот да деп ойлодум. Анан кийин келиним чуркап кайра чыдабай калдым дегенде барса, Акылбек Инаятович айтыптыр. Келип эмени көрсөтүп, сеники рак деп кыйкырыптыр да, ушундай кыйкырыптыр, балам ошо ындын өчүп калды да. Сеники деген 100% рак деп айтыптыр. Эмне ал онкологбу? Же Кудайбы? Мен болсо ойлоп отурам. Андан кийин анализдердин баары чыкты, нормальный гистология. Эч кандай рак эмес экен. Эч кандай. Бул операция кылганда эмне кылган? Өтүн алганбы? Өтүн алып, анан кийин кичинекей ташын берип, балам мындай кичинекей таш чыкты. Бирок жаны аябай кыйналып турду да. Анан келиним чуркап, ары бери Гүлназар чуркап барса, келип алып туруп кыйкырып тур. Ошо кандай акысы бар ушундай кыйкырганга? Өзүнүн врач, профессор, больнойдун кешинде ушинтип кыйкыра турган эме жок да, диантологияда ушинтип кыйкырат, эмнеге чакыра бересиңер? Рак бул, рак. Эмнеге чакырасыңар? Бул деген эчтеке болбойт, чыдап кой, ушундай деп айтып тур да. Мына анан эртесинде ошо баса албай калыптыр. Анан реанимацияга алып кетип, жолдошум барып кызы салып, тигилерди чакырып, анан реанимацияга алып барып, ошол жакта каза болуп калбады, балам. Сопсо, эч жери оорубаган. Эчтекесин айтпайт. Түшүнбөй да калдык, чынында түшкө киргендей болуп эле сопсо турган баламдан айрылдым. Кайдан бара калдым эле деп.
ишенип барганбыз да биз аяка ишенип. Жеңишбек Жумагазиевке Бишкектин Тфучик көчөсүндө жайгашкан номер 1 шаардык клиникалык оорукананын башкы дарыгери Акылбек Мусаев операция жасаганын айтышты. Анын өтүн кесип алгандан кийин гистологиялык изилдөөгө жиберишсе, рак болбогону аныкталган. Мындай маалыматты ата-энеси уулу каза болгондон кийин алганын билдирди. Операциядан кийин ошо эмеден алып чыкты да жөнөтүү да гистологияга. Өтүндөн кесип туруп жөнөтөт да гистологияга жөнөткөндөн кийин 15-20 күндөн кийин чыгат. 15 күндөн кийин эч кандай рак эмес экен. Мисалы үчүн онколог эмес да ал. Мисалы үчүн если мен жазай албайм, бар точно бир онкологияга баргыла, точно билгиле деп айтса болот эле да. Заранее мен 15 күндөн нормально, эч кандай рак эмес экен ал. Эч кандай рак. Анализдер чыкты, бул рак эмес деп эле чыгыптыр да. Рак эмес, таптаза чыкты анализи. Соп-соба өз буту менен бар сөгү чыгып атпайбы? Операциядан Эч качан канча күн? Мынакей 20-сында операция болду, 23-үндө каза болду. Эртең мененки 8:30-да. Маркумдун үй бүлөсү дарыгерлердин дагы бир аракетине нааразы болуп жатат. Анткени Жумагазиев ооруканада көз жумганына карабай, бейтапты туугандары өтө оор абалда үйүнө алып кетишти деген кагаз жазып берип коюшкан. Ошо балам реанимация дегенден ошол жерде баарыбыз турганбыз эртең менен. Акылбек жандагы ассистенти менен чыгарып бизди бир комнатага алып кирди дагы. Кайрат кылгыла. Балаңар каза болуп калды деди. Ошол жерден ызычуу болдук. Андан кийин моргка алып кетебиз. Мен текшеребиз дегенде биз макул болгон жокпуз ага. И так кесилди, финалды жана. Улам эметпей деп үйгө алып кеттик. Ысыгатага алып кеттик. Ысыгатадан милициялар келип, жапжаш бала каза болуптур, бизге ушундай эмечи өткөн аяка сигнал. Анан келишип, анан церон алып кетебиз, мындай өттөн да мындай өлүшү мүмкүн эмес, биз текшеришибиз керек деп. Бир кыз менен бир бала келди. Чыгып атканда жолдошума могу кагазды бериптир алдагы. Биз аны окуганда жокпуз да. Ызычуу болдук да, каяктан шоковый состояние болдук. Аны жолдошум кармагы боюнча делдей эле алып кете бериптир. Аны окуганда эмеспиз. Барсак мына момундай заключение жазыптыр. Биз деген оказывается тяжелый состояниеде алып кетип жолдон каза болуптур да. Ушундай болбойт да эч качан, туурабы? Мына жерде жазылып турат. Өтө оор абалда үйүнө алып кетишти деп атат. Ошо туугандарынын по настоянию родственников больного забирает домой дейт да. Бул туугандары суранып атып, ошолордун өтүнүчү мажбурлап алып кетишти үйүнө деп жатат. Бардык кесепеттери тууралуу эскерткенбиз, сунуштарды бердик. Туугандары дарыгерлерге эч кандай дооматы жок деп ушундай жазып бериптир. Сиздер ооруканадан чыгып атканда айттыбы эле мындай кандайдыр сиздер бул тууралуу качан билдиңиздер, мындай справка бергенсиздер? Биз үйгө алып баргандан кийин окуп атабыз да. Биз деген саат 8-де биз каза болду, кайрат кылар деп комнатага киргизди. Кудаларым, балдарым баарыбыз бар болчу, келиним. Анан кийин келип алып туруп, анан биз муну окуган да эмеспиз. Жолдошума карматып коюптур. Бул кагазды көргөн да эмесмин мен чындыгында. Шоковый состояние болуп, больницанын тегерегинде чуркап ыйлап жүрдүк да. Ошо милициялар келгенден кийин билдик да муну. Милициялар келди да артыбыздан эле. Үйгө алып барып эме койгондон кийин. Кайра ошол бос үйдөн алып кетишти да баламды. Эртеси күнү саат 12-лерде алып келишти. Соттук медициналык экспертиза жүргүзөбүз деп милиция келип кайра алып кетти. Алып кетти, ооба. Урматтуу көрөрмандар, эми мындай кагазды көргөндө биз үчүн да таң калыштуу болуп жатат. Эгер ошол бейтап чынында эле оор абалда жаткан болсо, аны ооруканадан эмне себептен чыгарып кетишет? Ал оор абалда болсо ошол жакта дарыланыш керек эле да. Медициналык кызматкерлер буларды кантип берип койду? Ушундай оор абалда үйүнө алып кеткенге алар дагы ушул бейтаптерин укуктуу эле, туугандары эми мажбурлап суранып алып кетти дейт. Эгер чынында ошондой болгон чакта деле оор абалдагы адамды кантип үйүнө алып кетишет?
ушул жагы таң калышат. Анан бул жерден дагы бир нерсени көрүп атабыз. Бул баягы шаблонду алып эле жазганбы? Бул жерден аялдын диагнозу койгондой да, со слов больной деп жазылып турат. Больного деген мен башка бирөөнүкүнөн алып туруп эле шашып жасалганбы деген күмөн ой жарат да. Анткени бул жерде башка эле диагноздор жазылып турат. Жаловать нечестие длительное время, периодически бывали приступы желчной печени коли, которые оккупированы. Бул жерде балаңыздын оорулары болуп турган дейт да. Последний акыркы күндөрү приступ болуп турган деп жазып коюптур. Эч кандай приступ болгон эмес. Аялдын эмес диагноз жазылып турат. Да. С чем обратилась, где была обследована и Да. госпитализирована. Там женщина какая-то. Аялдын диагнозу коюлуп жазылат да эми. Аялдын диагнозу. Кайдан алып, асмандан алып жазды ошо. Кайдан жазды муну? Эч кандай жалып түшкөн эмес, эч качан монтип ооруп атам деп эметкен эмес бала. Только обследованияга барган. Жазган кагазы дагы ушул дагы күмөн жаратат. Саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев мырзага дагы ушул жетпей жатат окшойт. Укук коргоо органдары дагы текшериш керек экен анда. Эми албетте врачтардын жумуштары көп, эми ар кандай жумуш учурунда ар кандай окуялар болот, бирок бул жерде адам өмүрү тургандыктан анан моундай кагаздарды берип жатышы шек жаратат. Албетте буну дыкат текшерүүгө жата турган иш экен. Аткаминердин өлүмүн Ленин райондук милициясы териштирип баштаган. Бирок маркумдун туугандары тергөө жакшы жүрбөй жатат деп ызаланууда. Анткени соттук медициналык экспертизанын корутундусу апрелдин аягында чыкканын угушкан. Бирок аны туугандарына бербей, тергөөчү алып кетип тааныштырарын айткан. Ал эми тергөөчүдөн сурашса, экспертиза чыгаргандар корутундууну мага жибериш керек деп бири-бирине түртүп жатканына нааразы болушту. Анан барган сайын мына каратабыз дейт. Министерство здравоохраненияга бардык. Алар да карайбыз дейт. Эч кандай результат жок. Иши созулуп келатат да, 3 ай болду. Мына 23-үндө балам 23 февралда каза болгон, 23-үндө 3 ай болду. Милицияга да жазып кеттик. Андан кийин дагы бардык. Минздравга да бардык. Мына карап атат. 3 айдан бери бүтпөй койду, карап бүтө элеке. Козголгон жок, ошо бойдон турат. Ушундай халатный отношение кылганына абдан нааразы. Сопсо балам жок жерден жок болуп калды. Кардинально в противоположном направлении. И ситуация улучшится совместным мерам, вот как сказал вице-мэр Бишкека. Урматтуу Садыр Нургожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич. Ушул менин арызымды акыйкатчылык менен карап бериңизди өтүнөм. Акыйкатчылыкты күтөм. Эл журтуман силерден. Улум үчүн. Акыйкат болсо экен деп сурап атам. 4 жетимдин атынан, келинчегимдин атынан, ата-энесинин атынан, артында калган бир жалгыз бир тууган кызымдын артынан суранып. Если врачтар ушул убакта этияттап карап, чын ниети менен эмесе балам тирүү болмок деп ойлойм. Ошолорго чара көрүп бериңиздер. Балда кантип чыгып ойдум. Чара көрүңүздөрдү сурадым силерден. Жеңишбек Жумагазиев 42 жаш курагында дүйнө салган. Ал Кыргыз улуттук университетинде юриспруденция адистигин аяктап, мамлекеттик кызматта карьерасын баштаган. Жаратылышты коргоо жана экологиялык коопсуздук тармагында катардагы кызматкерден жетекчилик орундарга чейин жеткен. Өмүрүнүн акыркы күндөрү Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин мамлекеттик экологиялык экспертиза башкармалыгын жетектеп турган. Артында жубайы, 4 баласы жана улгайган ата-энеси калды.
Ketkenine balların bari kaldı. Birinci klas büttü kişideki. Çoğu kançada? Çoğu stüdyen 19'da. Andan keyin kısmına. 11'de bütüp atat. Bosorgon boyuna kaldı. Gençeye kaldı. Algeci esnegen olmaydı. Eskisi kar millet bolçumdaki. Men de pensiyadamın. Yoldaşım da pensiyada. 4 bala. Üşütüp kaldık bostum. Bostum kaldık. Bir gana kuday taraza. Şimdi de aytanım da bilmeyin. Sop sovargan hiç kaçan zavut etkenmez. Hiç kaçan organ emes. Маркумдун туугандарынын дооматы боюнча дарыгер Акылбек Мусаевке кайрылганыбызда алгач комментарий берүүгө макул болгон. Эртең түшкөн маал. Эртең түшкөн маал. Эртең саат 2-ге барсам болобу? 2:30. Эгерде мен срочный эмелерим болбосо мен биякта эле болом. Анда сүйлөштүк эртең 2:30. Хорошо. Макул, рахмат. Бирок кийин кайра чалып, жооп берүүдөн баш тартты. Эгерде туугандарым мага бир претензиясы болсо сотко беришти, мен соттон сүйлөшөм. Силерге интервью бербейм. Бизге претензияңыз болбойт, анан бир тараптуу чыгарып коюптур деп. Жок, эмнеге силер чыгарган кандай акыңар бар? Эмне билбей туруп, эчтеке эметпей туруп, анан кандай? Жок, эми алар өзүнүн пикирин айтып атышат. Мен сотко берем анда силерди. Потому что эчтеке билбей туруп, силер чыгарып атасыңар. Алардын айтып атканы болуп атпайбы? Жана выпискада деле тирүү жок. Сотко берип, соттун решение чыккандан кийин, пожалуйста. Бир кагаз боюнчачы жана тирүү алып кетти ооруканадан деп жазып берип койду деп атпайбы? Справканы. Кызыксыңар го эле, эме сотко бергиле деп атам мен. Сотко беришти. Сотко берип алып кетишти, эметсин. Эме, пожалуйста. Справка боюнча да сурайын дегенбизде биз сизденчи. Жаса бергенге акыңар жок. Кандай акыңар бар? Анда мен силерди сотко берем. Жок, мен сотко берем, мен ошон үчүн сизден сурап атпаймынбы? Жана эмнеге тирүү алып кетти деп справка бергенсиздер деп. Сот чечет. Ал эми Саламаттыкты сактоо министрлиги ишти учурда милиция тергеп жатканына байланыштуу азырынча комментарий бере албай турганын билдирди. Аталган ишти иликтеп жаткан Ленин райондук милициясы болсо соттук комиссиялык экспертиза дайындалганын айтып, учурда тийиштүү иштер жүрүп жатат. Анын жыйынтыгы боюнча укуктук баа берилет деп маалымдады.